Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Каникулдан кийин кайрадан жайкы серияларды улантууну баштайбыз. Барыңыздарга жакшы маана каалайбыз. Жайкы аптаптуу күндөр артта калды деп ойлойбуз, бирок дагы деле болсо жай өзүнүн толук аптабынан кайта элек. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, жайдын 3-айынын ортосунда сиздерге каршы Семетей Амиралиев жетектеген команда кайрадан келген. Бул команда бүгүн дагы бир жолу премьер лигага чыгуу үчүн аракет кылмакчы. Анда эмесе команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, Суранали кызы Айкбермет бүгүн студиябызга чакырылган. Команданын мүчөсү, студент, тарых сабагынын мугалими Алыев Айтеңир. Куруучулук кесипти аркалап окуп жатат учурда студент. Жаныбек Орозбай уулу, кесип боюнча дене тарбия сабагынын мугалими. Эрлан Шамирзаев, студент, Эрландагы куруучулук кесипти тандап алган. Утарбек Арсанкулов, кесип боюнча юрист. Утарбек Арсанкуловду сиздер көпчүлүктөр эстейсиздер. Билерман Ордо оюну жаңы башталган учурда биздин клубтун активдүү мүчөсү болуп, кийин жумушуна байланыштуу башка бир жумушта иштеп калган, бирок бүгүн Семетей Амиралиевдин командасына келди. Утарбек мырза, кош келипсиз. Команда капитаны Семетей Амиралиев, филолог, магистр, клубтун магистри. Семетей мырза, дагы бир жолу кош келипсиз. Жайкы эс алуу кандай өттү? Сиз дем алышта болдуңузбу же жумушта болдуңузбу? Команда оюнга даярбы? Кыскача айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ардактуу алып баруучу жана Ордо. Бүгүн мына биз жайкы оюндарды улантып жатабыз десек болот. Анткени ортодо бир аз эс алуу болуп, кайра Билерман Ордо башталды. Ара чолодо биз дагы бир аз отпуск, жайкы эс алууга чыктык. Бирок жылдага салыштырмалуу быйыл мен азыраак эс алдым. Учурда мен жумушка чыгып азыр иштеп атам. Анан биздин команда жайкы эс алуу болгондугуна байланыштуу анча-мынча команда мүчөлөрү чет өлкөгө да чыгып кетиптир. Бирок алардын ордун биз жаңы билермандар менен толуктанга аракет жасадык. Жана балдар баары эс алып аткан жерден ошол айылдардан келишти. Балдардын өзүнө жана ата-энесине ыраачылык билдирем. Анан дагы өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе, бүгүнкү оюнда урматтуу алып баруучу сиз билесиз, мындан 12-13 жыл мурда абдан легендардуу командада ойногон, аны башкарган биздин Утарбек агабыз болуп турат. Бүгүн дагы ошол кездеги ийгиликтерин бүгүн да жаратат деген жакшы изги тилегибиз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздар көптөн күткөн биздин Инстаграмдагы, Фейсбуктагы баракчаларга байма-бай сурап жазып жаткан, Ютубтагы комментарийлерге дагы чоң рахмат. Бүгүн башталды оюн. Качан башталат оюн деп чыдамсыз менен күтүп жаткан телекөрүүчүлөр бар. Ал эми жаңы кошулган телекөрүүчүлөр үчүн биз директорибизди айта кетели. Уюлдук телефондорду алыңыздар жана Инстаграмга кирип Билерман астыңкы сызыкча Ордо деген баракчабыз бар. Ошол жерге катталыңыздар жана бизге суроолор жөнөтө берсеңиздер болот. Ютубта Билерман Ордо деп Ютубтан жазсаңыздар эле, излесеңиздер биздин оюндар чыгат. Сөзсүз түрдө подписаться баскычын басып жана коңгуроочону да басып коюңуздар. Ошондо сиздер биздин оюндарды кабардар болуп турасыздар. Фейсбукта Билерман Ордо деген аталышта биздин баракчабыз бар. Билерман ТВ @mail.ru биздин электрондук дарек жана каттар үчүн
Ош шаары Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо оюнуна деп жөнөтүңүздөр. Башкы өнөктөшүбүз Барбол Атамекендик кондитердик фирмасына чоң рахмат, иштерине ийгилик каалайбыз. Жана биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Эсеп 0-0, биринчи раунд. Биринчи раундду баштадык. Утар мырза ортодон менимче канча жыл өтүп кетти? 10 жылдай өтүп кетти, 10 жылдай? 10 жылдан ашты окшойт. 10 жылдан ашты, Учурда сиз муниципалдык мекемеде иштейсиз. Билерман Ордон менимче YouTube'дан көрүп турсаңыз керек. Бүгүн команда кандай жыйынтык көрсөтөт? Курбанбек Атамалиев сиздерге каршы сурап өтүп, Бишкек шаарынын тургуну. Урматтуу билермандар, Осмон империясынын доорунда мечиттердин жана мүрзөлөрдүн сырткы бурчтарына садака жана зекет үчүн таш чөйшөктөрдү, таштан жасалган чөйшөктөрдү садака ташы деп коет. Ошондой чөйшөктөрдү коюу салты бар эле. Бул чөйшөктөрдүн өзгөчөлүгү ачык кол батчуудай оюлган бир жылчык сыяктуу болуп, бийиктиги 1,5 метрден 2 метрге чейин жеткен. Бийик болгон. Акчага муктаж болгондор ал жактан канча акча керек болсо, ошончолук акча ала алышчу. Ал эми байлар өздөрүнүн арнаган садакаларын салышчу. Ушундай таштан жасалган садака салуучу жерлер болгон. Эми мынакей көрдүңүздөр, эми сиздерге суроо. Караңыздар, кол батчу атайын жылчыгы да чоңураак. Таштагы кол батчудай оюлган жылчык кандай максатты аткарган? Эмне үчүн ушундай кылып орнотушкан? Минута кетти. Эмне үчүн мындай? Жо беркилер алыш үчүн эле болуп атат да бул жерде, туурабы? Бул жерде канча керек? Канча керек? Империясында Укмегир Осман дөөлөтүндө мисалы кимдин муктаж же кимдин садака берип атканын, аны алып атканын билгизбеш үчүн ушу ташка. Жок, ал Ким муктаж же ал белгилүү да. Мына мисалы карасаңар, азыр муктаждар алат экен да. Ал колу менен салып туруп алып атат да ал жактан акчаны, туурабы? Байлар салып атат. Кандай? Бир колун бергенде экинчи колун билбесин дегенде. Ошондой сыяктуу дагы Бирок бир жагда эки жагда. Жок, макул, бирок көрүнбөйт. Бул жерде канча салганын көрүнбөш үчүн. Канча салганын көрбөдөн алганын да билбеш үчүн деген. Алганын да билбеш. Мисалы алып атканда канча акча колуңа киргенин көрбөйсүң, туурабы? Колуңа саласың, канча чыкса ошол ыраазы болуп кете бересиң дегендей. Башка адам билбейт да, эч ким билбейт. Башка садака бергендер дагы ал садага берип атабы, алып атабы, ал жөндөй эме болбойт да. Демек, элден жашыруу, көрүнбөстүгү үчүн элден жашыруу максатында бир гана Кудай көрүп турат, сен садака алганын берген дегендей эле. Дагы башка кандай варианттарга токтолсок болот? жылчыктай эмне милдет аткарат? Колду салганда балким ал жакта кандайдыр бир дагы бир механизм орнотулган эмеспи? Ошону да бир ойлобойлубу? Bunun içinde altın, bark nesi taşı mümkün de. Эми теңге салат ал жака, кагаз акча салышы мүмкүн, туурабы? Семете мырза, убакыт аяктады. Бизден бул суроого Айтеңир мырза жооп берип келгенге аракет кылсын. Айтеңир. Урматтуу алпарчу, Осмон дөөлөт ушундай өнүгүп турган мезгилде ошо бир уктум эле. Ушундай алардын садака бергени дагы, бир колун бергенде экинчи колун билбесин дейт го. Садака бергени дагы алардын алып жаткан кимдин муктаж же кимдин садака берип жатканын билинбөө үчүн ушундай таштарды атайын көрүнбөгөн таштарды оюкча жасаган экен садакалар үчүн. Бул жерде мисалы ал жерге колун салып канча акча алганын билбейт, канча алса ошончо ыраазы болуп кете берет да. Эгер кимдин садака бергиси келсе, ага жөн эле салып коет таштапчы. Ошол максатта деп ойлоп атабыз. Канча алганын мындай билинбейт да. Бергенинде алгандай. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алды. Бул бүгүнкү күндө дагы сакталып турат. Бүгүнкү күндө дагы Турцияда мечиттердин жандарында мына ушундай таш садакалары бар. Таштагы кол батчудай оюлган жылчыкча, урматтуу билермандар, мен туура жоопту айтып атам. Бул калайыктын, элдин жашыруун садака берүүсүнө жана муктаждар уялбастан өзүнө жараша акча алуусуна шарт түзөт.
Мисалы үчүн акчаны канча акча берип аткан биз азыр кээде мындай акчаны көрсөтүп салат. Же болбосо айнек, атайын айнек урналарга салат да. Ал жерде акча көрүнүп турат. Анан кээ бир адамдар көк салып, эздемсинип кетет, ак салгандар бир аз ыңгайсызданып кетет. Бул жерде колу баткыдай болот, ичине колун киргизет дагы, канча акча салса дагы аны эч ким билбей калган. Муктаждар дагы канча алганын уялбастан ала алган. Жооп тура, 1-0. Команда алгачкы эсепти өзүнүн пайдасына ачты. Жана 1-0 таблодо билермандар тарапка жазылат. Экинчи раундга старт беребиз. Экинчи раунд. Жазгүл Дөөлөтова. Урматтуу билермандар. Франциянын түштүгүндө жапайы коёндордун арасында микоматоз деген эпидемия пайда болуп, мергенчилер үчүн эң баалуу аңчылыкты жоготпош үчүн француздар бардык коёндорду эмдөөнү чечишкен. Бирок вакцинаны токойдогу бардык жапайы коёндорго саюу мүмкүн эмес. Анткени токойлордун аянты чоң, кармоо бир топ убактыны алат. Демек, бул жерде кандайдыр бир ыкманы ойлоп табыш керек болгон. Экинчиден, вакцинаны ийне менен гана сайыш керек. Демек, тиешелүү адистер мындай учурда токойдогу жапайы коёндорго дагы вакцинаны жеткирүү үчүн бир ыкманы ойлоп табышкан. Силерге суроо, ал кандай ыкма болчу? Кетти минута. Эмне кылчу? Мергенчилер ошо коёндорду атып, вакцинаны аткан. Туруп. Бул жерде жергиликтүү элди дагы мындай жалдаган эмеспи? Давай, барыңар сиздер аралашкыла. Мергенчилердин ошол Жок, муну мергенчилер менен эмес, бул мамлекет. Мамлекет ыкманы ойлоп таап атат. Өзүмне кандай деме? Андай өздөрүнүн Вакцинаны ийне менен гана сайса. Жок, ал мүмкүн эмес. Сен мисалы бирөөнү атып, кайра ар бирин атып чыга албайсың да. Баарын атыш кыйын. Жок, атканда деле ал жаракат алса, анда эмес бетер. Аны мергенчилер эле эмес, башкалар деле. Тамактарына дарыган дедиңиз да? Кандайдыр бир эмес, ийне болуп атат. бир жер ийне менен гана саюуга мүмкүн. Жок, кайсы бир жерге топтоону коёндорду жок, кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү жок да. тамак аш коюп топтогон болбойбу коёндорду? Биринчи ойлогон эмес, сайыс деп, бирок только ийне менен саят ойлойт. Жок, ошол жерге келгенде кармайт да, баарын кармап алат ошол жерге бир. Же тузактарды коюппу мисалы, капкан коюппу. Ошентип кармаган эмеспи? Мергенчилер өзүнүн ишин жоготпоо үчүн деп атат да. Жок, мергенчилер эмес. Мергенчилер сактап калыш үчүн. Муну мамлекет бир ыкманы ойлоп таап атат. Мергенчилер өзүнүн ишин жоготпоо үчүн бул аракет жасашкан болушу мүмкүн дейм да. Так, кандай болушу мүмкүн? Ийиндерине тутап коюшкан. Ийиндерине Тамак чачып ал жерге чолгондо аткан мүмкүн ийне менен. жек. Кандайдыр бир суу ичкени келеби коён мисалы. Бир жерге суу чыгарып коюп, башка жердеги сууларын баарын. Себете мырза, убакыт аяктады. Ийне менен сайыш керек болсо, бирок бардык жапайы коёндорго ийне менен саюу мүмкүн эмес, ал кармоо да мүмкүн эмес болсо, анда булар кандай ыкмага барышы мүмкүн? Бардык коёндорго жете турган. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, суроону дагы да түшүндүк. Муну мамлекет ойлоп таап атат да, туурабы? Тиешелүү айтысыздар да, мамлекеттик. Ошол тиешелүү уюм. Биз азыр алдыдабыз, мүнөт деле ала албайбыз, туурабы? Жок, ала албайсыздар. Жооп беришибизге туура келет. Сиз өзүңүз аяк коюңуз. Урматтуу алып баруучу, мен жооп берген аракет. Урматтуу алып баруучу Утар мырза жооп берет. Бул жерде бизде мындай эле бир нерсе болуп атат. Азыр баягы кайсыл убакта баягы мезгили боюнча маалымат алыш мүмкүн эмес да, туурабы? Жок, мезгил боюнча жазылбаган. Мен мындай эле бир божомол, бул жерде так жоопко келе албадык, чынын айтканда. Ийне дегенден кийин, эми баягы ийне аркылуу дегенден кийин бир эле баягы божомол пайда болуп атат. Бул баягы тикенектүү чытырман бадалдарбы ошол жерге ошол дарыны чачып гана баягындай бир ыкмасын табышса керек деп ойлойбуз да. Пока ошондой божомол болуп атат менде. Ошол жерлерге коёндар келип, ошол жерден өтсө жугуш мындай эмделип калат деген ойдосузбу? Андан башка мындай бир неме келбей атат да. Бул жерде эми
микомитоз. Мен мына ушул орун эмеси боюнча мындай так маалыматым болбой атат да. Бул мен билгенден мындай курт кумурскаларга байланыштуу бир нерсе болсо керек эле. Жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам. Коен демек жаныбардын бир түрү. Сөзсүз түрдө коенго ар кандай сырткы майда айталык чиркей, паразиттер деп коебуз го. Сөз ал коендорго дагы келет. Демек, коендордун өзүнүн бүргөлөрү бар. Коендор менен ар дайым жашап жүрүүчү. Тиешелүү уюм коендор жашаган жерлерге вакцинага бүргөлөрдү чылап, Утар мырза, бүргөлөрдү кармаган эми. Анан ошо коендор жашаган аймактарга бүргөлөр чачышкан булар. Тикенеге эмес, бүргөлөр чачып, бүргөлөр издеп табат коендучу. Анткени бүргөдө ийне бар да, ал коендун канын сорот, Утар мырза. Мына ушул фактор сиз эстей албай калдыңыз. Азырынча эсеп 1-1. Жазгүл Дөөлөтовун куттуктайбыз. Бишкек шаарынын тургуну. Телекөрсөтүү тарапка 1 упай алып келди. 3-чү раунд. Билесизби, Семетей мырза, Утар мырза, ушул чымын чиркейдин айрым бир түрлөрү бар. Чакканда аябай шишип салат колдучу. Колду кээде мына бир өтө оор немеге алып келип коюшу мүмкүн. Мына ошондой жандыктарды, курт кумурскалардын түрлөрүн булар колдонгон да. Жаныбек Алымбеков Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Вермахттын аскерлеринин формаларында аскердин кайсы аскердик түзүмгө таандык экендигин, жөө аскерби, танк дивизиясыбы, учкучтарбы, мата аткычтар дивизиясыбы, айтор ошону билдирген формага тигилген төш белгилер, аны нашивка же эмблема деп коебуз, ошондой төш белгилери болгон. Мисалы үчүн танкисттердин жакасында танканын белгиси, учкучтардын жакасында учкучтун белгиси, туура Утар мырза. Ошондой белгилер болгон. Бул төш белгидеги сүрөттөр ошол аскердик бөлүктүн символикасын түшүндүргөн. Талапка ылайык бул төш белгилер ар бир аскерде согуш талааларында жүргөн учурда болушу шарт болгон. Бирок кайсыл бир аскерлерге өзүнүн коопсуздугу үчүн жана анын балким жашыруун болушу үчүн дагы формасында мындай төш белги жок жүргөнгө уруксат берилген. Мына ушул категориядагы аскерлер, жоокерлер ошондой эмблемаларды такпастан жөн эле кадимки аскер формасы менен эле жүргөнгө уруксат берилген. Атайын. Сиздерге суроо. Булар кайсы аскерлер? Урматтуу алып баруучу, мөөнөт номурда жооп даяр экен. Угабыз. Кайрадан Утар мырзага сөз беребиз. Бул азыр реванш кылышы мүмкүн. Урматтуу алып баруучу, мен билгенден бул снайперлер болгон көз катарлар. Анткени бул союздук аскерлерде дагы, ошол Вермахт аскерлеринде дагы буларга мамиле өтө терс болгон. Анткени булар баягы буйгадан атып, көпчүлүк баягы кыргын салган. Демек, сиздин оюңузча булар снайперлер. Ооба. 2-1 эсеп, жооп туура. Снайперлер өтө зарыл аскер түрүнө кирген. Анткени снайперди жоготуу бул бүтүндөй бир полкту жоготуу менен барабар болгон. Снайперлер тууралуу бир топ фильмдер бар, Семетей мырза. Эсеп 2-1. Раунд. Бүгүн жакы сериялардын 4-чү турун ойноп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчү, ортодо 1 айлык дем алыш болуп калды. Балким ушул аралык биздин жакы сериялардын финалын жай айынан чыгарып жибериши мүмкүн. Күз айларынын баштапкы жумаларын алып барып калышы мүмкүн. Айжамал Бактыбек кызы Талас шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, франциялык химик жана фармацевт Бернар Куртуа көбүнчө лабораторияда тамактанчу. Анын сүйүктүү мышыгы дагы боло турган. Ал тамак учурунда кожоюн ийнине ар дайым отурганды адат кылган. 1811 жылдын бир күнү түшкү тамак учурунда мышык кайсы бир нерседен коркуп, чочуп кетип, жерге секирип, лабораториядагы бөтөлкөлөрдү сындырып коет.
Ал бөтөлкөлөрдүн биринде балыр күлүнүн суспензиясы, экинчисинде концентраттык күкүрт кислотасы болгон. Алар бөтөлкөгө сынганда аралашып кетет. Бул кокустук, урматтуу билермандар, кайсыл жаңы химиялык элементтин ачылышына себепчи болгон? Ошол жерде бир химиялык ачылыш пайда болду. Минута кетти. Неме балыр күлүнүн күкүрт кислотасы. Балыр күкүрт. Эмне келип чыгышы мүмкүн? Химиянын ким жакшы окуган? Давайте ойлонолучу. Күкүрт менен балырды кантип байланыштырсак болот? Бул кислота күкүрт. Кислота пайда болуп тур. Ошо күкүрт кислотасы менен балырды байланыштыргыла? Кандай не келип чыгат? Химиялык жаңы элементпи же болбосо жаңы бир Жаңы бир элемент ачылды деп атат, э? Жок, ошол кезде Куртуа ушул элементти эме кылды да, ачты да, бирок бул Менделеевдин мезгил системасында кадимгидей бар. Биз муну турмуш жашоодо биз муну мындай колдонобуз. Бүгүнкү күндө бар да, бул мурунтан эле бар болгон. Же бир күмүшпү, темирби, Асырда болот да. Колдонуп аткан. же суюктук, кандайдыр бир суюктуктардан элемент ачылып да, жаңы элемент ачылып. суюктуктардан да суу деле мисалы, дагы же керосинби же Эко кело аралашып дүнеси. ошого окшогон бир бензинби, Азот. Менен Кислотасынын концентрациясы. Балыр сууда болгон. күмүшпү же синкпи, не? силикат. Да, не болушу мүмкүн. Мындай санагыла, бир белгилүү химикалык элементтер санайлы. Туз ага чейин эле болгон да. Туз ага чейин эле болгон. 1811-жылга чейинби? Же туз да болушу мүмкүн ба? Деңиз себеби балыр деңизден алынат. элемент деп атат. Деңиз тузу дейсиз ба? Химиялык элемент. Менделеевдин 1811-жылда биринчи системасында бар. Мезгилдик системадагы элементтердин. Так, кана талкуу болсунчу, кандай ар бириң айтып чыкчы элементтер, кайсы элементтерди билесиңер? Мындай санап. Азот, бор дагы эмне бар? Алтын, күмүш, Суюктуктарданчы? Жаңы ачылыш болуп атат бул. Менделеев качан ачкан? Менделеев мында мурда ачып койгонбу 811-жылдан мурда. Жок, ушул эле жылдары. 1786 эле болот. Ооба. Же сыябы, же Семете мырза, ким жооп берет? Жардам албайсыздар, алдасыздар. Аябай. Урматтуу алып баруучу Эрлан мырза жооп берет. Эрлан мырза, кайсыл химиялык элементтин ачылышына себепкер болгон? Бул кокустук. Самас урматтуу алып баруучу, бизде мындай толук кандуу деле жооп болбоду, бирок биз цинк элементи деп ойлоп атабыз. Цинк бул ден соолук үчүн пайдалуу элементтердин катарына кирет. Эми мен туура жоопту айтуудан мурда ордого кайрылып көрүүнү чечтим. Ордодо кандай версия бар? Кайсыл элемент болушу мүмкүн? Кимде ой бар? Барбы? Химиктер барбы бул жерде? Окуганбыз мектеп кезинде H2SO4 күкүрт кислотасы деп эми эстеп көрдүк. Мүмкүн йод же хлор болушу мүмкүн. Биз медицинада колдонуп жүргөн йод элементи пайда болгон. 2-2 эсеп, 2-2. Айжан Улакбек кызы Талас шаарынан телегөршөгө дагы бир упай алып келди. Азырынча теңдешүү. Бардык элементтерди команда айтып өтүп, бирок йодду эмнегедир айтпады. Бизге кийин келди да, урматтуу алып баруучу. Эч нерсе эмес, оюн улантабыз. 5-раунд. Актив дизайндан суроо экен, актив дизайндын суроосун азыр окуйбуз. Командага суроо актив дизайндан. Биздин өнөктөшүбүз актив дизайн. Урматтуу команда. Жалпы көлөмү 120 тоннага барабар болгон бул сууну күн сайын бир жерден экинчи жерге жеткирип турушат, милдеттүү түрдө. Күн сайын.
120 тоннага барабар болгон суу. Бир жерден экинчи жерге дегеним бул аралык да. Кайсы бир убакта ал сууну ташуунун көлөмү күнүнө 250 тоннага чейин жетиши мүмкүн. Кайсы бир учурда. Мен силерге суроо. Бул кандай суу жөнүндө сөз кетип жатат? Минута кетти. Бензин ташылат. Жок, жанагы Семирамида багынын гүлүн суу карыш үчүн. Замзам суусу эмеспи? Мединадан Меккеге жанагы ажыга барышкан учурда көбөйөт деп атпайбы агай? Ошол учурда көбөйөт да, ага чейин туруктуу сакталат. Немеде карагыла, мисалы, зыяратка барган адамдар ушунча тонна сууду көтөрүп кайтышы мүмкүнбү? Жок, ичет го ошол жерде. Жок, ташып атат деп атат. Кадимгидей ташыйт, кайсы бир учурда Меккеге алып барышат. ажылык учурунда мендеги факт боюнча Семирамида багыдагы дарактарды Азыр жок да. А бул азыркы заман болушу мүмкүнбү? Азыр деле ушул жок деп эле. Дагы башка версиялар чыгарабы? Суусуз жерлерге алып барыш деле мүмкүн аны. Жок, анда кайсы учурда көбөйөт? Африкада. Балык баккан учурда деле көбөйүш. Ажы мезгилинде көбөйүп атат да бул, туурабы? Же андан мезгилде ажылык мезгилде деген вариант. Да башка сууду каяка ташыйт, мындай ойлойлучу. Айсберг. Жок, айсбергдер. Суу сатылабы, кайсы бир жерде сатылган болобу? Кайсы бир бассейн Сәлем толтурбайбы? мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Акбермет дайым жооп берип көрсүн, урматтуу алпар. Акбермет. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп бул Сауд Арабиясында жайгашкан Мекке шаарындагы Замзам суусу. Кайсы бир убакта көбөйөт деп атасыз, ошол учур мисалы бизде зияратка барышканда элдин саны дагы көбөйөт, ошого жараша суунун дагы көбүрөөк алып келишет деген вариант болуп атат. Меккеден Мединага жеткирип турушат бул Замзам суусу. Жок, туура ажылык мезгилинде көлөм 2 эсе көбөйөт Семете мырза. Атайын цистерналарда жеткирип турушат. Мединанын кайсы мечитинде, кайсы жерге барсаңыз дагы суу даяр. Ошон үчүн күнүнтүк талап ушунчалык чоң. Эми билесиз, ажыл учурунда 3-4 миллионго жакын адам барат, ичип коет Семете мырза. Ар бир ажы кайтып жатканда дагы 10 литрден ала кетет. Ооба, туура эле биз. Эсеп 3-2, команда 1 упай алдыга чыкты. 6-чы раунд. Жаныбек мырза, жашыңыз канчада? 24 урматтуу алпар. 24. Билем Онурдун канча жылдан бери көрүп келесиз? Көп жылдардан бери телевизордо көрүп аттык, кийин азыркы учурда YouTube'дан көрөбүз. Азыр биринчи жолу отурасыз ортодо, Жахангир Кайнаров, Өзбекстан Республикасы Сырдария облусунан. Урматтуу билермандар. Өзбекстандык жазуучу Өлмас Умарбековдун Адам болуш кыйын аттуу чыгармасында мына ушундай цитата бар. Үзүндү келтирип атат да. Абдулла дейт. Шаар айланганы чыгып, шаарга көз жүгүрттү. Шаар чындыгында өтө кооз эле. Кайсы бир шаарды айтып атат да. Ал көчөнүн боюндагы орундукка отуруп, тротуардан өтүп жаткан жүздөгөн парустуу кемелерди күзөтүп турду. Парустуу кемелер деген тырнакчанын ичиндеги жазылып турат Семете мырза. Тырнакчанын ичинде айтылып атат. Парустуу кемелер. Эми сиздерге суроо. Бул чыгарманын үзүндүсүндөгү парустуу кемелерге эмнени окшоткон Абдулла? Карап отуруп, жүздөгөн парустуу кемелер өтүп атты алдыман дейт. Шаарда Караңыз. Тротуарда эмнен мисалы башына себетти коюп алып, жүзүм салып алып өткөн аялдар эмеспи? Же зонтик көтөргөн парус же зонтик дейли, жамыр жаабаса зонтик. Жок, парусту окшотсоңор, паруска эмне? Эмелер болушу мүмкүн. Эми Өзбекстанда жүзүм пахта өсөт, туурабы? Пахтаны антип көтөрбөсө керек. Антип көтөрбөсө себеттерди көбүрөөк көтөрүп, мөмө жемиштерди себетке салып алып көтөргөн болушу мүмкүн дейм. Тойлорго бара жаткан аялдар эмеспи? Алар деле көтөрөт. Жок, жүздөгөн аялдар эмес да.
бир мезгилде жүздөгөн аялдар өткөзө керек. Же калпак кийсең деле парусқа окшоп атпайсыңбы, туурабы? Калпак кийсең деле окшоп атасың. Ошол деле жакшы вариант ой. Парусқа жакын болсо аялдар өтүп атканы байкап. аялдар көтөрөт да. Дагы башка. Бизде ошондойлор көп го бай. Кайсыга токтойсуң? Кайсыга токтойсуң анда? Менде ошол эле. Жок, боюнда бардык ол бул жагынан Себет көтөргөн аял же тойго бараткан. Семете мырза, андыктан өзүм командадан жооп берүүгө аракет кылайын. Биринчи эле ой келгени мага көбүнчө ошо биринчи келген ой туура болот деп айтышат. Себет көтөрүп, себеттин ичинде балким жүзүм салган себет көтөрүп бара жаткан топчан аялдарбы деген да ой келип атат. Ошолорду көрсө керек деп. Алар көбүнчө ошол себетке жүзүм салып көтөрүшөт. жүздөгөн адамдар себетке жүзүм салып көтөрөт дейсизби? Ал жагы да бирок жакшы дал келбей атат да. Анда урматтуу алып баруучу ошол жок, туура эле. Анда мындай кылайлы. Өзбектөрдүн допусун биз билебиз. Ошол жерде жанагындай бир сызыктар бар. Бир жасалгалуу топулар болот. Ошол топуларды кийген өзбек адамдары, аксакалдары деп ойлоп атабыз да. Баш кийим допу менен парусту сиз анда урматтуу алып баруучу биз неме кылайлычы, дагы бир версиябыз бар эле, аябай чалгыттыңыз сиз. Боюнда бар аялдарбы деген дагы акыркы версиябыз. Жүздөгөн боюнда бар аялдар. Демек төрөт үйүнүн жанында отурат, Андай да болушу ыктымал эмес да. Кайсы бирин алайын, Семетемиз 3 секундда. 1. Кайсыга токтот? 2, 3. Анда урматтуу алып баруучу биз дагы өзгөртүп атабыз, пахта көтөргөнгө келдик. Пахта көтөргөн адамдар, Жооп кабыл алынат. Мынакей, сиздерге болгон эркиндик. Мына 3 жол оюңузду өзгөрттүңүз. 4-чүсүн дагы сурадым. 4-чүсү башына пахта көтөргөн адам сиз пахта талаасына өтүп кеттиңиз азыр. Мен шаарда жүрөм. Абдулла мененчи. Жок, шаарда пахта көтөрүп жүргөндөрдү айттык биз. Караңыз. Мен туура жоопту айтам. Айгерим артыңызда туруп, Айгерим тапты окшойт да. Өтө күлүп атат. Семете аке ушунда билбейби деп. Караңыз. Талкууда туура жооп айтылды негизи. Мен сиз башында эң башында келген ой туура болчу деп айтканыңызда туурасын айтат окшойт десем, сиз эмеге өттүңүз биринчи. Жүзүмгө, менче. Жүзүм көтөргөн аялдар дедиңиз. Караңыз, парустуу кемелер. Демек, парус бул кемелер суунун үстүндө жүрөт. Демек, ал Абдулла жүздөгөн кол чатыр көтөргөн адамдарды көргөн, Семете мырза. Жамгыр төгүп жаап жаткан учурда ал кадимкидей эле парустук кемелерге окшоп көрүндү адамдар. Анткени кол чатыр көтөрүп нары бери өтүп аткан. Сиз зонтик деп айттыңыз, Семете мырза, менимче. Айттык, баары эле айтып аттым, балдар да айтты. Бирок эми күн ысык болгондо деле зонтик. Күн ысык болгондо да көтөрүшү мүмкүн. Кол чатырды. Эми Өзбекстанда мен жабыла көтөргөнүн көрбөгөм, бирок жамгыр жаганда көтөрүшү анык кол чатырды. Айтор кандай болгон тагдырда дагы кол чатыр бул туура жол эле, Семете мырза. Жакшы болбоду. Жахангир Кайнаровдун суроосун команда туура эмес, расмий түрдө жообу туура эмес болуп калды. Жана 3-3 кайрадан теңдешүү. Өзбекстандык биздин үйөрмага чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана оюнду улантабыз. 7-чи раунд. Жамгыр деп атпайбы? 7-чи раунд. Жамгыр жаабаган тагдырда да, Семете мырза, балким күн ысыгынан кол чатыр көтөргөн адамдар болушу мүмкүн. Бирок айтып атам го, кандай учурда болсо дагы кол чатыр деген жооп туура болчу депчи. 7-чи раунд. Блиц. 3 суроо 20 секундада. Бишкек шаарынан Талант Абдымаликов суроо берет сиздерге каршы. Мен мунун суроосун окуйм. Өзүн ойлоп тапкан суроосу экен.
Талант Абдымаликов каникул учурунда дейт, мен Фрунзе гипермаркетинде иштеп калдым дейт. Колкап кадимки жумуштагы колкап. Чарбалык иштерде кийүүчү колкап. Дагы бир көрүнүшү ушу колкаптын жыртылып кеткен же ошондой. Караңыз, бир колкап бүтүн, бир колкапта баш бармагы чыгып турган абал. Мен де ушул жерге жумушка келип, жумушчулардын эки колго эки башкача колкап такканын көрдүм дейт. Биринчиси мына сиздер көрүп тургандай бүтүн абалда, экинчиси баш бармагын чыгарып алган абалда. Мунун эки себеби бар дейт Семет Мырза. Эки себеби бар. Биринчи себеби жаңы пакетти ачканы оңой болот. Пакеттер жабышкак болот да бири-бирине. Ошону ачканы оңой болот дейт. Экинчи себебин сиздер таап бериңиздер дейт. 20 секунда кетти. Сен алмаштырып, акча алат, акча алмаштырса, Сенасын жармаштырат. сенаны жармаштырат дагы. Кассадан акча алганда да болот. Жок, кассада иштебейт. Немеде иштеп атса, ошо сенасын Бармагын какой-то бир жерге койбойбу, отпечатка кылып? Жок, отпечатка эмес. Анда нарк койгондо гана керек болот. Сенаны бастырган, наклейка басканда, Эмблемасын, мынча сенада дегендей. сенник койгондо мисалы. дагы Башка идеяларды көрөйүнчү, эмне үчүн андай кылыш мүмкүн? Телефонду мындай кылганга эмеспи? Семет Мырза 20 секунда бүттү. Ким жооп берет? Сиз жооп бериңиз. Жаныбек, урматтуу алып баруучу Жаныбек мырза жооп берсин. Урматтуу алып баруучу, биз буну ойлоп сеналарды кандай десек, суулардын сенасын же продуктылардын сенасыны чыгарганга, анан кайра салганга удобный болуш үчүн ошону ойлодук. Баалар жазылган кичинекей кагаздардыбы? Ооба. Ошон үчүн баш бармагын чыгарып алат дейсизби, ушинтип кыркып? Кагаз кармаганга оңой болуш үчүн. Баш мартага жабышып чыгат да, ал жерде клеенка болгончо стеклого ошону чыгарганда баш мартага менен чыгарат да, кайра салып коет деп ойлодум. Жооп кабыл алат. Туура жоопту айтам. Мындай. Бирок анда мына Эмне үчүн оң колунун баш бармагы? Эмне үчүн оң колунун баш бармагы? Сол кол эмес. Семет Мырза талкуунун акырында кошумчалай кетти. Тилекке каршы Фрунзе ошол иштеп жаткан гипермаркетте жумушчуларга жумуш учурунда телефон колдонууга тыюу салат негизи Семет Мырза. Бирок жумушчулар мунун дагы убактысын таап алат экен. Ал кайсы убакыт десе, биринчи кабаттан экинчи кабатка көтөрүлүп баратканда эскалаторда 20 секундалык убакыт болот экен да. Ошол учурда чөнтөгүнөн кол телефонун чыгарып, Семет Мырза телефонду ачып, телефондун ары бери экранын түткөнгө булар ушундай ыкма тааптыр Семет Мырза. 4-3 суроо ээси Талант Абдымаликовду куттуктайбыз жарынан. Дагы мыкты суроо күтүп кала бермекчибиз. Бир упай өтүп кетти теледошчулар. 8-чи раунд. Телефонду айтып бербеппиз, мажан. Эми бүгүнкү күндө телефонсуз кимдир бирөөнү элестетиш кыйын, Семет Мырза. Анын оң колдугу, оң бармагы болгондугу сиздерге телефонго бир илмек болчу, негизи. Бирок телефонду урматтуу алып баруучу көп муну менен кылбайт, ал. Негизинен бармак менен кодду терип ачканга оң колдун бармагы, анан печатка менен ачканын көбүнчө оң колдун бармагы иштелет да. Бакыт Ташболотов Сузак районунан сизге каршы суроо берет. Байкоочу билермандар, мыкты суроону тандаш керек. Анализдеп туруңуздар, кайсы суроо мыкты болушу мүмкүн бүгүнкү оюнда. Урматтуу билермандар, Бакыт Ташболотов сизге каршы төмөнкүдө суроону берет. Точно таап алчу. Анын узундугу бир предметти айтып атам. Анын узундугу 81 метр болушу мүмкүн экен, же 121 метр болушу мүмкүн экен. Анын узундугу. Туурасы 3,8 миллиметр. Ал эми ылдамдыгы секундасына 5 сантиметр болушу мүмкүн экен. Ылдамдыгы 5 сантиметрге өтөт экен ылдамдыгы. Урматтуу билермандар, сөз кандай предмет жөнүндө болуп жатат? Кетти минута. 120 метр, сантиметр эмес да, туурабы? Метр. Метр. Аябай узун нерсе экен да, демек, 4 мм. Бул жагы аябай ичке экен.
Бул эмне? Агай, пленка эмеспи? Пленка. Кинопленкабы? Болушу мүмкүн. Узундугу кинопленка 120. Кинопленка да жакшы. Кинопленка жакшы. Дагы. Бул биринчи вариант. Ошол бай айландырганда кассетаныкы. Айлануу ылдамдыгы туура эле да. Болушу мүмкүн. Же токтото берелиби? Жок, башка вариант берели агай. Да башка кайсы вариант бар? Кассета туура эле келип атат. 120 метр деп жазылган мен көргөм да. Болушу мүмкүн. 80 көрбөгөм мен 120 метрди көргөм да. Кыскараак болушу мүмкүн. 90 деген да. Ал деле ушундай. Алда узун ичке да, узун ичке. Агай, бир вариант токтолуп калбайлы. Да башка не бар башка? Магнитофон кассетасы, аудио кассета, видео эмес. Видео экөөнү аралаштырып да, туурабы? Семетей. Кассетадагы пленка. Семетей. Урматтуу алып баруучу Акбермет айым жооп берет. Акбермет. Урматтуу алып баруучу, бул суроого биздин жооп пленка. Кадимки эле кассеталардын пленкалары деп ойлодук. Кадимки кассетанын пленкасы. Эсеп 4-4 жооп туура. Бүгүнкү күндө бул кассеталар колдонулбай калды, дээрлик Семетей мырза. Бул 90-жылдардан айталык 2000 канча өтөр? 2005 максимум. 2005-жылга чейин келди. Кадимки магнитофондуу кассета Семетей мырза. 9-раунд. Раунд. Бүгүн жайкы сериялар улантуудан көрсөт, суроо жөнөтүн улантып бериңиздер. Семетей Амиралиев телевизияга чыгууга аракет кылып жатат. Алдыңча көптөр. Мирлан Абдыразаков Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздерге телекөрүүчү адаттан тышкаркы кашыктын сүрөтүн жөнөткөн. Караңыздар, көрүнүшү башкача. Бул кашыктар Советтер Союзунун убагында чыккан кашыктар. Бүгүнкү күндө мындай кашыктар билбейм, мен көптөн бери көрө элекмин. Эң кызыгы жөнөкөй кашыктарга караганда кашыктын башы сиздер көрүп тургандай башкача абалда турат да, кашыктын башы. Ийилген абалда дейбизби айтор, кыйшык да мындай. Эмне максатта мындай кашыктарды атайын чыгарышкан? Эмне максатта? Кетти минута. Табалы. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Майып адамдар үчүн дагы согуш же космостогулар. Космостогулар эмеспи? Дагы. Жаш балдар, СССР мезгилде эмне болгон? Согуш мезгилде ушундай бир жанатарларга мүмкүн ичиргем деп ойлоп атам. Же медицинада колдонгонбу, кандайдыр бир. Четтерде мындай быдыр экен муну. Дагы. Идея. Мүмкүнчүлүгү чектелген, бая. Өзү алып же албай турган. Же мындай буту колу. Дагы идея. Ага түз болот го. Мындай жакшы карагылачы. Ал болсунда бар. Аябай кыйшык экен, Ооба. Бул муну менен тамак жегенде эле ыңгайлуу эмес да. Же балким тамак жеш эмес. Жаш балдарга бергенде же Чөндүккө түз кайра удобно эмеспи? Билип турат чукул. Кайсы вариант абай? Семетей мырза. Эле калдым, кайсыга токтойлу, Урматтуу алып баруучу Айтеңир мырза жооп берип көрсүнчү. Айтеңир мырза. Бул кашык. Урматтуу алып баруучу, бул биздин оюбузча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга чыгарылган деп ойлоп атабыз да. Мындай өзү ичкен караганда башка адамга бергенде ыңгайлуудай көрүнүп атат. Мисалы ал адам иче албаса ошого атайын сунуп бергенби тамакты. Жооп кабыл алынат. Мен эми туура жоопту. Айгерим, сизде вариант барбы? Сагынбек мырза, сизде вариант барбы жокпу? Бул жерде билсе керек эле, мына Утар мырза аябай байкап отурдук. Бирок эсте албай койду, бирок ушул көбүрөөк СССР мезгилин көрүп калгандай бул. Мындай айтканда көрүп, байкап, андан кийин да ошол эми мындай айтканда илгеркилер көбүрөөк иштеген.
Ana эстермезе өнүккөн мезгил станоктор иштеген, көбүрөөк иш болгон, анан көбүрөөк эми убакты тыгыз, ошондуктан жегени оң колдо ыңгайлуу да, тамак жегеничи. Советтер Союзу учурунда өндүрүш аябай станокто иштөө күчөгөн. Ар бир иштеп чыгаруучу станок оң кол үчүн иштеп чыгарылган да. Сологойлор үчүн сологойлор андай станокто иштей алган эмес. Ошол сологойлорду оң колго үйрөтүү үчүн дагы ушундай каштарды атайын иштеп чыгып, аларды ушундай тамак ичүүсүнө мындай ыңгайлуу болуш үчүн аларды оң колго үйрөткөн, станоктордо иштөө үчүн оң колго үйрөткөнгө аракет кылышкан. Сологой оң колдор үчүн Семетей мырза 5-4 эсеп. 5-4. Телегөршө бир уп алдыга чыгып кетти. Командада дагы да болсо шанс бар. 10-чу раунд. Нурзат Мусаланова, Талас облусу. Сиздерге каршы суроо Кара Буура айылынын тургуну. Кыргыз элинин улуттук биздин кыргыз элине байланыштуу суроо айтор, сыртка чыкпайбыз. Бизде жабык баш деген сөз айтылып жүрөт кыргыздарда. Жабык баш. Бул сөздүн чечмелениши кандай болушу мүмкүн? Бул эмнени билдирет? Жабык баш деген сөз. Үйлөнгөн деген Жок, башын кайсыл жерде колдонулат бул? Неме кудалап кеткен кызга карата. Жабык баш. Кетти мен. Башы бош эмес. Башы бош экен, баш ачык экен. Ошол эле бар да. Буюм. Кайсы буюм экенин эште. Жабык баш деген буюм барбы? Бир өсүмдүк барбы же? Буюм. Бул Буюм? Жабык баш эмне? Жабык баш. Бош кийимдер эмеспи? Баш кийимдерге. Идиш аяк кийим кече. Жакшылап ойлонуңуздар, жабык баш. Жабык баш бир нерсени үстүнө жаат. Жабык Капкагы эмне? Төнү Казандын башын капкагы эмеспи? Жок. Көкөр. Ана ол кымыз, боз үйгө тиешелүү да бир ойлобойбу? ошо боз үйдүн өзү. Кыргыздар эми боз үй, көчмөн калк. Түндүк ачкан. Малга карата Ошол туурабы? боз үйдүн Мергенчиликке карата. Боз үй эмне? Боз үйдүн түндүгүн жапкычы эмеспи? Жабык баш жок. Жабык баш. Башы жабык. Боз үйдүн башы жабык. Кандай ол? Дагы не? Мындай. Дагы кыргыз улуттук буюмдарынан. жабык баш бир нерсени үстүнө жаат. Жабык Капкагы эмне? Төнү Казандын башын. капкагы эмеспи? Жок. Же бир шакек сөйкөгө карата айтабы же? Кандай? Жабык баш деп. Баш кийимдерби же? Туюк шакек болсо жабык баш деп. Жок. Дагы эмне? Баш кийимдер дедим. Келпек. Мисалы жүндөн жасалган буюмдарга айта турган болсок, Көкөрдүн Любой эле баягы боз үйдүн тыначтын ичиндеги эле буюмдарга. боз үйдүн ичиндеги буюмдарга кайсысын айтат? Мисалы боз үй дегенде боз үй тургузганда дагы ал өзүнүн баягы жасалгасынан берилет. Ошондой ичинде ошол нерсе бар. ачык баш, Антоний. Жок, Ачык баш, жабык баш. азыр колдонулбайт, бирок негизи баягы эмеде бар. Жабык баш. История. Семетей мырза, Агай. өзүңүз жооп бересизби? Ким жооп Урматтуу алып баруучу, эмне кылалы? Семетей мырза. Урматтуу алып баруучу, ордодон жардам алайлы. Урматтуу ордо, жардам бериңиздер командага. Команда 5-5 болобу же жокпу? Аз көрөбүз. Кетти 20 секундда. Кандай? Эч нерсени кабыл албаган жок. Жабык баш. Жанагындай түшүнүксүзбү? Маңкурт сыяктуу. Ошо маңкурт сыяктуубу? Маңкурт сыяктуу болушу мүмкүн, э? Жабык баш десе, эч нерсени кабыл албаган. Үйрөнгүсү келбеген. Же мындай бир сырын айтпаган бир Жок, ал бир аз алыксап калат. Семетей мырза, Утар мырза жооп берет. Утар мырза, сиз жооп бересизби? Аракет кылып көрөйүнчү. Бу жерде баягы кээ бир версияларды мындай талдап атабыз. Жабык баш. Демек, Чынын айтканда, урматтуу алып барчу, мага бул тааныш эле сезилип турат, мындай уккандай эле болуп турам да. Ошо баягы башынан эле буюм деп ушул версияны аягына чейин турдум да. Мен билгенде мына боз үйдүн дагы ошол бир элементтеринде болуш керек эле ушул жабык баш дегенчи. 3 секунд Утар мырза. Боз үйдүн элементи катары кабыл ала бериңизчи. Боз үйдүн ошол
түндүгүндө уктары немелерин жабуу. Боз үйгө колдонулуучу бир буюм. Боз үйдүн элементтери катары. Бирок анын милдетин баары бир айта кетишибиз керек утарымызда. Боз үйдүн эгерде эме кылса жана турдукту тартып, боз үй түндүктүн үстүн жаба турган буюм болушу мүмкүн. Боз үйдүн үстүн Мен азыр ошондой эстегенде болот. Түндүгүн жаап ача турган буюм. Түшүнүктүү. Мен эми муну кабыл алышым керек, анткени бир топ версиялар айтылды. Эң акыркы жооп болуп, боз үйдүн үстүндөгү түндүгүн ачып жабуучу буюм деген версияга келип такалды команда. Турдуктун Жабык баш, мен туура жоопту айтып атамын. Боз үйдүн түндүгүн жабуучу буюм. Айтылат. Жооп туура негизинен өтө кыйынчылык менен табылган жооп болду. Жабык баш деп боз үйдүн үстүндөгү түндүктү ачып жабуучу буюм айтылып келет экен, урматтуу билермандар. Балким биз кимдир бирөө билеттир муну, балким билбейттирбиз. Эсеп 5-5. Чечүүчү раунд. 11-чи раунд. Юл айландыруудун кереги жок. Кайрадан сизге каршы Жахангир Кайнаровдун суроосу менен. Кайнаров бизге бир топ суроолор жөнөткөн. Бүгүн резервке да суроолорду алганбыз. Жахангир Кайнаровдун суроосу ойнотулат. Финляндия тилине барабыз. Фин тилинде эки сөздүн биригишинен келип чыгат. Кээ бир сөздөрдүн маанисичи. Мисал үчүн пойка латынча жазыңыз Семете мырза. Пойка деген сөз балакай деген маанини билдирет. Пойка. Мияс деген сөз, мияс сөзү эркек деген маанини билдирет экен. Пойка балакай деген маанини билдирсе, мияс деген сөз эркек деген маанини билдирсе, анда айтыңыздарчы, пойка мияс деген сөз кандай маанини билдирет? Эгер экөө чогуу айтылса, минута кетти. Эркек бала дегендейби, а? Эркек бала. Эки сөздүн биригишинен жасалат. Пойка мияс. Балага жеткен бала. Кандай? Балага жеткен бала. Эр жеткен бала. Агай. Мүмкүн бала. Бойго жеткен бала. Бойго жеткен. Ата болушу мүмкүн. Балалуу. Ата, чоң ата. Жок, бул жерде эркек деп. Ата деген эмеспи? Ата. Жөн эле ата. Сөз ата эле. Мына атасы бар, анан баласы, анан өзү. Уже баланын атасы. Уже атасы болуп кайбы? Эр жеткен бала. Бойго жеткен. Аталия деген сөз бул. Ата деген сөз туура. Аталия деген сөз да? Дагы кандай? Да, ойлойлучу. Да, башкача да ойлойлучу. Бала, балакай, анан аз. Аял эмес. Пойкас. Эркек ата. Аял жакка өтпөйбүз азыр. Кайсы сөз менен байланыштуу? Ошо ата дегенлердин Атага эле токтойбузбу, башка жокпу? Башка чыгара албайт. Бой жеткен бала, үйлөнгөн бала. Жок, жакыныраак келбей атат. Келбейт. Баланын атасы болуп калышы ата деген. Семете мырза. Чечүүчү раунд. Урматтуу алып баруучу, өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Боз улан деп да айтсак болот эле, бойго жеткен жигит тегибиз келип атат. Анан биз бирок ата дегенге токтолдук. Демек, пойка мияс сиздин оюңузча Ата. Ата деген маани билдирет. Бул сиздин акыркы жообуңузбу? Акыркы жооп. Болсо болду, болбосо жеңил деген. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Фин тилинде мунун мааниси сизге тиешелүү болбошу мүмкүн. Утар мырза. Семетеге дагы тиешелүү болбошу мүмкүн. Бул Эрланга тиешелүү болушу мүмкүн. Айтеңирге тиешелүү болушу мүмкүн. Ошондо кандай болот Семете мырза? Бойго жеткен. Эр жигит деген да боз улан деген. Бойдок деген маанини билдирет. Үйлөнө элек жигит. Боз улан деген бир аз жакыныраак болчу Семете мырза. Бир аз. Жалпы эсепте Семете Америка командасы бир упай айырманын тилекке каршы берип жеңилип калды. Жалпы оюнга кол чаап коелу.
урматтуу алып баруучу, бүгүн оюн өтө жакшы болду. Мына эс алууга карабай, кээ билермандар эс алууда жүрсө дагы, бирок көпчүлүгүбүз мына жакшы мана менен баштадык. Бул оюндарды команда жакшы даярданып келиштир. Мыкты оюн көрсөткөн аракет кылды, талкуу жакшы болду, бирок баары бир негизи тажрыйба бир аз азыраак, ошол себептен тилекке каршы утулуп калды. Бирок оюн жандуу, жакшы болду. Команда дагы буюрса даярданыш керек. Бирок биринчи белгилей турган нерсе, мына Утар мырза аябында көп варианттарды сунуштады. Негизи база бар. Буга чейин эң мына бойдок мезгилинде да кызыгып, азыркы суроо айткандай, жаш кезинде окугандын пайдасы база бар. Бул жерде мына жаңы билермандар дагы бир аз пайда алып келди, бирок тереңирээк кириш керек болчу. Ал эми мына Акбермет дагы жалгыз айым болсо да жакшы катышкан аракет кылды. Ал эми команда капитаны дагы кээ бир суроолорго аябай мындай тереңирээк кирип, кээ бир варианттарды туура варианттан туура эмес багытка жалпы команда болуп кетти да. Айта турган нерсе, кийинки оюндар ийгилик болсун. Эски билермандар да келип турганы жакшы. Мыктыны көрсөтө албайбыз, болгону активдүү катышкандар деп ушуларды көрсөтө алабыз. Ал эми суроолор боюнча боло турган болсо, биз йод боюнча мыкты суроо деп белгилейли дедик элек. Эми аны биз таптык. Биз таппаган суроо мыша Өзбекстан Республикасынан Жахангир Кайнаров азамат жакшы суроолорду жөнөтүп жатат. Ошондуктан акыркы суроосу дагы бул мыкты суроо деп эсептедик. Бул бойдок жигит окшойт. Өзү байкашыбызча анан жакшы суроо жөнөтүптүр. Ийгилик каалайбыз, мыкты телекөрүүчү деп баалайбыз. Чоң рахмат. Жахангир Кайнаров биздин телекөрүүчү мыкты суроо ээси болду. Куттуктайбыз Жахангир Кайнаров. Демек, актив дизайндын кичинекей акчалар сыйлыгына ээ болот. Жана биз башка телекөрүүчүлөрдү да куттуктайбыз. Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчү, сиздерден мыкты суроолорду дагы күтүп кала бермекчибиз. Барбол шериндиктери студияга. Барбол ар дайым адал, таттуу, дайыма жаңы гана сиздерге ушундай балдарыңыздар тамшанып жей турган шериндиктерди бизге берип жиберген. Чоң рахмат. Бир упай айырма, бир караганда эч канча айырма эмес, бирок команда үчүн өтө бир керектүү упай болчу. Биздин дарегибиз сиздерге айтылган, суроо жөнөтүңүздөр. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңде жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассалому алейкум. Жакшылыктарды көрүшөлү. Чоң рахмат.